Бүгін 5 декабрда президент Садыр Жапаров Бишкектин четиндеги Дордой базарында көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга каршы болгон соодагерлер менен жолугушту. Соодагерлер патент системасын калтырууну талап кылышып, бир катар нааразы пикирлерин айтышты. Чогулгандардын суроо талабын уккан президент Жапаров 2 күндөн бери бул маселени изилдеп чыккандыгын айтты. Бардығын мен изучать еттім, 2 күндөн бері бардығын изучать еттім. Эми мен июлга чейин мен айттым, кандай иштеп атса токтотуп тургула. Ушул бойдон иштеп турсун дедим, анткени салыкчыларыбыз өзүлөрү даяр эмес экен муну. Мен кечөө билдим муну. Салыкчылар өзүлөрү даяр эмес. Мына ачык айтып коеюн, салыкчы каякта турат. Биз урматтуу эл журт. Мына 2 жылдан бери мурда илгерки азыр эжек айтып кетпедиби? 2010 жылга чейин төлөп келген, мына 10 жылы ооруп калсам, фамилиям да жок экен депчи. Соцфондко деп. Мундайлар мурда болуп келген. Мурда болуп келген, соцфонддон жешкен, налоговыйлар өзүлөрү мурдаган. Бүгүн дагы налоговыйлар силердин патент менен калышыңарга заинтересован. Эмне үчүн дегенде чөнтөгүнө көп акча түшүп турат. Ошо жерге барып патент алган сайын 500 сом, 1000 сомдон налоговыйларга таштап кетип турат. Мына мунун бардыгын биз жок кылабыз. Жолугушуу учурунда сөз алган ишкер президентке кайрылып, ККМге эмне үчүн каршы болуп жаткандыктарын айтты. Ишкердин айтымында ККМ жана ушул эле өзгөчө режим ишкерлердин ишине бут тосууда. ККМ, ошол эле ККМ, ошол эле өзгөчө режим ишкерлерге бут тосот, ишине бут тосот. Мындай кассовый аппарат бул жаңылык эмес. Сайыз убагында да болгон кассовый аппарат, сайыз убагында ЭТТМ болгон, сайыз убагында дагы эсеп счет фактура болгон. Сайыз убагында да эгер өзгөчө режим менен тааныша турган болсок, ал жерде айтып атат. Биз алдын ала 4 миллион, 8 миллион, 15 миллион, же 100 миллион оборот кылам деп алдын ала тандап алышыбыз керек. Мына ушундай. Тандап алабыз дагы ошону менен катар кааласак ай сайын, кааласак 1 жылда төлөйбүз. Бирок бизге ким гарантия берет, биз ошо жылы ошо сооданы жасайбызга? Ким гарантия берет? ККМден айланган акча 8 миллион болобу, 10 миллион болобу, бул прибыль деп ким гарантия берет? Ал жерде отставка деген нерсе бар. Товар кечигип келүү деген нерсе бар. Товардын сезону 15 күн же 1 айлык. Ал сезон өткөндөн кийин ал товар кийинки жылга калат. Соодагерлер салык боюнча жаңы саясатка каршы экендигин билдирип, патент системасын калтырууну талап кылып, бир катар нааразычылык акцияларын өткөрүштү. Бүгүн 5 декабрда да Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакка соодагерлер көзөмөл кассалык машиналарды, товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрүн жана электрондук эсеп фактураны колдонууга каршы нааразычылык акцияга чыгышкан. Кошумчалай кетсек, нааразычылык акциялардан соң президент Садыр Жапаров базарлардагы нааразычылыкты иликтөө үчүн жумушчу комиссия түзгөн. Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациянын топографиялык жумушчу топтору чегаранын 24,1 чакырымын макулдашты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык топографиялык жумушчу топтордун жолугушуусу 29 ноябрдан 5 декабрга чейин Тажикстандын Бустан шаарында өттү. Жыйынтыгында тараптар Кыргыз-Тажик чегарасынын 21,1 чакырымын макулдашты. Чегаранын калган тилкелери боюнча жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу Кыргызстандын аймагында уланат. Бустандагы жолугушууга 1 декабрда Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын төрагалары Камчыбек Ташиев жана Саймумин Ятимов да катышканы кабарланган. Камчыбек Ташиев тараптар чегараны аныктоо боюнча жалпы чечимге жакындады деген пикирин айткан. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча орток пикир бар экендигин ырасташкан.
Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамгырчиевге козголгон кылмыш иши кайра жандандырылды. Маалыматты депутат өзү тастыктаган. Анын айтымында убактылуу токтотулган иш кайра жанданган. Иш көптөн бери сотто каралып жаткан. Болгону Конституциялык палатага түшүндүрмө берүүнүн негизинде кароо убактылуу токтотулган. Бүгүнкү күндө жооп алынды, деди Жамгырчиев. Жамгырчиевге козголгон кылмыш иши быйыл 26-июлда токтотулган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2020-жылы ошол кездеги каржы полициясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмиль Жамгырчиев жана өкмөттүк аппараттын башчысынын мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов пара алууга айыпталып кармалгандыгын кабарлаган. 50 000 долларлык пара тууралуу айыптоолорду Жамгырчиев ыплас ушак деп атап, кийин мамлекетке 20 миллион сом төлөп үй камагына чыккан. Жамгырчиев менен кошо кармалган Калмуратов дагы үй камагына чыгарылган. Экөөдөн кийин жогорку сотто акталган. Былтыр 6 декабрда башкы прокуратура аларды актаган сот чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылганы, иш боюнча жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу өтүнүч келтиргендиги белгилүү болгон. Сойкуканаларды калкалаган милиция кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, УКМК жана Жалал Абад облусунун ички иштер бөлүмүнүн ички коопсуздук бөлүмү менен биргеликте уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн каржылоо булактарын жоюу, ошондой эле кылмыштуу аракеттерге багытталган акча агымдарын кыскартуунун алкагында Жалал Абад облусунун аймагында бир нече жылдан бери мыйзамсыз иштеп келген сойкуканалар аныкталды. Ал жерде ички иштер органдарынын айрым кызматкерлеринин колдоосу астында интимдик кызмат көрсөтүлүп келгендиги аныкталды. ИИМдин Жалал Абад облусу боюнча баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын башчысынын орун басары, милициянын полковниги, Жалал Абад облусунун ички иштер бөлүмүнүн айылдык милиция бөлүмүнүн жетекчилеринин бири, милициянын майору менен бирге сойкуканалардын ишмердигине колдоо көрсөтүү боюнча туруктуу кылмыш схемасын уюштуруп, ал үчүн ай сайын акчалай сыйлык акы алып турушкан. Жалал Абад облусунда жалпысынан 30га жакын ижарага алынган батирлер, 2 сауна, 5 мейманканалар интимдик кызмат көрсөткөн. Бул ишке кыздар республиканын ар кайсы аймактарынан, анын ичинде коңшу мамлекеттерден да тартылып турган деп айтылат маалыматта. Свердлов районунда санитардык нормаларды бузгандарды аныктоо, анын ичинде таштандыларды белгиленбеген жерлерге чыгаруу боюнча рейдтик иш-чаралар күчөтүлдү. Мэриядан билдиришкендей, Свердлов районунда жеке секторлордо тазалык муниципалдык ишканасы ишке ашырып жаткан таштандыны чыгаруунун өз графиги белгиленген. Чарбакер субъектилер таштандыны чыгаруу боюнча муниципалдык ишкана менен келишим түзүшү керек. Эрежелерди бузгандарды аныктоо боюнча рейдтик иш-чаралар туруктуу негизде жүргүзүлөт. Муниципалдык администрация шаардыктарды жана борбордун конокторун Бишкек шаарын көрктөндүрүү эрежелерин сактоону чакырат жана таштандыларды туура эмес жерге таштоо жана өрттөө үчүн 5500 сомдон 23 000 сомго чейин өлчөмдөгү айып пул каралгандыгын эскертет.